Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Манас районунун тургундары. Биз азыр Нурбек энибиздин үйүнө келдик. Бул жигит ушундай арматураларды токуйт, жана ушу фундамент куйгандар үчүн, жана колонна куйгандар үчүн даярдап коет экен үйүнөн эле. Ассаламу алейкум, кандайсың жигит, жакшыбы? Ден соолуктар. Валейкум ассалам. Жакшы, Кудайга шүгүр. Бул качандан бери токуп ушундай жазып атсаң даярдап? Көптөн бери ойдо бар эле, анан бүгүн буюрса баштадык иншалла. Элге да бир условия да. Бүгүн баштадыңбы буну? Биринчи жумушуң экен да? Биринчи баштадык ошо. Ошо элге условия. Баардык эле усталар келип туруп эле арматура дегенде эле такалып калат көптөрүчү. Анан ошону ойлоп көптөн бери жүрөт элек, анан баштадык иншалла. Кичине жеңилдик болот экен да, фундамент куйгандарга. Эми мындай айтканда, элдер арматура деп айтса, бизге чалат. Бизге чалып анан каалаган магазинден алабы, өздөрү заказ кылабы. Биз Манас районундабыз да, Покровка айылында. Бизде бул арматура российский, бул 70 сомдон экен да метричи. Могу хамуттун бирөө 25 сомдон айланат экен. Могу майда чүйдө зымдары бар. Аларга дагы эме бираз кошулуп калат экен да. Метрине канча сомдон токуп каласың ушуну? Работасы ушундай болот. Бардык эле ошо 100 сомдон, биздики 100 сомдон, метр 100 сомдон токуп беребиз. Бирок иншалла доставка ичинде болот да. Машина менен акырын үйүнө апарып жеткизип берип коебуз. Доставка машина бар экен буюрса. Бизге айтат, ошо ушул адресте мага ушунча метр арматура керек. Десе болду, ошол токулган бойдон барып калат үйүнө иншалла. Сага арматураларды алып берсе болду экен да өздөрү. Мага арматура алып береби, мен өзүм барып сатып аламбы, разницасы жок. Эгерде бул магазинден алып кет десе деле, бул магазинден алып кет десе делечи, барып алып кете беребиз да. Анда ушул неме кожоюндун клиенттин талабына жараша неме токуп берет экенсиң, чоң кыласыңбы, нече керек кыласыңбы, По заказу бизге заранее чалып коет, ушундай мага ушунча хамуту момчада размер болсун. Фундаменттин калыңдыгына жараша, колонна ошол сма пояс бардыгына кете берет бул арматура өзүчү. Ошо размерине жараша. Негизи арматура салганга сунуштайсың, фундаментке. Ооба. Салыш керек, негизи. Технология боюнча салыш керек. Эмесе көрүп атасың өзүң да жарылып кетип атат кээ бир үйлөр. Фундамент куйчук да, анан инибизге ошо арматура жок куюп алып бир аз өкүнүчтүү болуп калдык да. Негизи чын эле арматура салыш керек экен да. Үй салып аткандан кийин. Будан тышкары бул жакта апаловкалар турат. Буларды арендага берилеби? Буну өзүбүз иштетип деп атпадым беле, анан ошол өзүм бошодум буюрса, анан ушуларды арендага берейин деп эле коюп койдук буюрса. Буюрса апаловка арендага издегендер бар болчу да, менен сурап калчу да. Демек сен берип аткан, берип баштайт экенсиң, буюрса. Манас районунда. Бир тамга жетиштүү да. Бир тамга жетпей калат, азырынча жаңы да булчу. Экиге бөлүп неме кылат экен да. 3-4кө ар кандай да бөлүп алат ишибиздер. Бул жерде казыктары бар. Бул жерде казыктары бар экен, даяр казыктар. Ушундай темирден летейби, сонун экен. Негизи даяр жумуш да. Бул араба дагы бар, бочка дагы бар. Арабаны да бересиңби? Арабаны да сүйлөшүп беребиз. Тетине бочка бар, суу чогултканга. Мана мындай бетонный мешалка бар. Бетонный мешалка кайда тур? Тет жакта турат. Бетонный мешалка бар экен. Сенде ушул бардыгы комплект экен да демек. Комплект өзүбүз иштеп жүргөнбүз да, бүт даяр. Күрөктөргө чейин бар болчу да. Даже машинаңа чейин бар экен доставка. Доставка кылабыз. Болду анда. Арендага ушулар керек болгон болсо, жана арматура керек болгон болсо, заказ болсо, сага байланышат номериңе. Ошо Манас районунун ичине же Таласка да кете бересиңби? Ошо Талас ичи кете беребиз да, Талас область. Талас областына. Арматура боюнча. Берди өзүң эле токуп, өзүң эле жетишесиң. Жок, биз балдар бар. Балдар барбы? Жетишпей баратсак толтурабы балдар. Ишиңе ийгилик, ана ушундай эл кызматына жүрө эле жакшы нерсе чыгарсаң буюрса, жакшы элге кичине жеңил болсун депчи. Тарс сатып алат да, бүт тияктан токуу убакыт өткүзбөй эле, шарт апарып даяр нерсени сала коет, Проблема кылат көптөрүчү, проблема болбосун депчи. Условия да бул да. Бизге чалат, болду ушул жерден апарып токулган даяр боюнча апарып туруп таштап коебуз. Усталарга көрсөтөт. Кесип өздөрү салып алат да. Там мисалы фундамент куя электер эле сага бир сыра акылдашып, байланышып, мынча арматура токуй бер деп заказ берип коюшу мүмкүн, Андай кылса жакшы болот. Заранее убакытты эметебиз, өнүмдү алабыз да ушунда. Ооба. Расчет алабыз. Анан фундамент боюнча да совет берип коебуз. Ошол анда ишиңе ийгилик, жакшы экен, анда жакшы нерсе чыгарсың.
ден соолуктуу бол эл кызматына жүрөр эми. Келсин.